өзүңүздөр көрүп тургандай эл карттан башка карталар менен азыр кассага баралы, кабыл алабы, төлөм жүргүзүүгө болобу болбойбу өздөрүнүн жообу угабыз. Саламатсыздарбы? Паспортко бардык эле банктын картасынан ала бересиздерби? Төлөм? Жок, төлөм деген бизде эл карт эле бар. Эл карттан башканы кабыл албайсыздарбы? Накталай эмес төлөм жүргүзсө болобу? Только эл карт по карте через терминал. Эл карттан башкачы? Жок. Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзамда так жазылып турат. Кыргызстанда бардык кызматтарды көрүүдө накталай эмес жана накталай жүргүзүүгө болот деп мыйзам менен бекитилип атат. Ооба, түшүнүп атам, силер туура айтып атасыңар. Могу жерде мыйзамда так көрсөтүлүп турса, эмне үчүн мыйзамды аткарбай атасыздар? Бизге невыгодный болгон үчүн аткарбай жатабыз. Силер учредителиңер ким? Кыргыз почтанын. Генеральный директору. Учредитель. Кыргыз почтанын учредители ким? Генеральный. Жетекчини сурап элем, учредитель. Управляющий Кыргыз почтанын учредители ким экенин билбейсиздер? Кыргызстан. Эми Кыргыз почта менен иштерди жүргүзүшүбүз керек. Мен на уровне, наверное, Министерства цифрового развития тоже бул вопросту көтөрөм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилчик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле Автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Кант шаарындабыз. Кант шаарындагы калкты тейлөө борборунун астындабыз. Бүгүнкү чыгарылышта ошол калкты тейлөө борборундагы Кант шаарындагы бир көрүнүш менен Кыргызстан боюнча ошол калкты тейлөө борборлорундагы бир акыбалды ачыктап берели деп турабыз. Бул төлөм жүргүзүү эрежесинде көрсөтүлүп атат. Төлөмдөрдү жүргүзүүдө бир гана эл карт менен анан Финка банкынын гана карталарын кабыл алып, калган банктын карталарын кабыл албайт экен. Бул эмне деген көрүнүш? Анткени Кыргызстанда мыйзамда так көрсөтүлгөн электрондук накталай эмес төлөм жүргүзсө болот, ошондой эле накталай төлөм жүргүзсө болот. Бул мамлекеттик мекемелердин баарында мына ушундай норма, мыйзам аткарылышы керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө калкты тейлөө борборлорунда ушундай эки гана банкка жол ачып, мындайча айтканда монополияга шарт түзүлүп берилип атат да. Бул дагы бир коррупциянын болтурбоо аракеттерине каршы иш деп билсек болобу. Анын баарын алдыда көрөсүздөр. Азыр башка банктын картасында тейлөөдө кызмат көрөм деп кайрылсаң, силерге бүгүнкү күндө баш тартат. Аны чогуу көрөлү жүрүңүздөр. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан
жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттоомузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсыздарбы. Накталай эмес төлөм жүрүксүз болобу? Эмне менен? Накталай эмес төлөмгө болобу? Накталай эмес төлөмгө эл карт менен. Кандай? Эл карт менен. Только эл карт по карте через терминал. Эл карттан башкачы? Жок. Неге? Доступа нет у меня. Менде доступ жок кандай. Ким билет аны? Кыргыз почтанын немелерине барыш керек, начальствосуна, наверное. Сиздерге разрешение берилген ушуга эле да эл картка. көрсөтүп бериңиз, эл карт тили гана кабыл алгыла деген требованияны. Сейчас. Тут указывается. Сиздер Кыргыз почтага башыйсыздарбы? Мага берилген доступ только ушуларга. Башка картаны терминал кабыл албайт. Биз бүгүн сондон мамлекеттик услуганы алдык. Бизге көрсөтүштү. Счет к оплате жазып берди. Ошол боюнча сон менен силердин Кыргыз почтасынын ортосунда келишимдин негизинде төлөмдөрдү силер кабыл алат экенсиз. Силер учредителиңер ким? Кыргыз почтанын. Генеральный директор бар? Учредитель. Кыргыз почтанын учредители ким? Генеральный жетекчини сурап элем, учредитель. Учредитель. Тажикстанбы, Өзбекстанбы? Ошол жагын Кыргызстаны. Сиз ким болуп иштейсиз? Управляющий. Управляющий Кыргыз почтанын учредители ким экенин билбейсиз? Кыргызстанда кайсы орган? Билбесеңер, өкмөт учредители. Кыргыз өкмөтү кайсы мыйзамдардын негизинде иш апарат? Кыргызстандын закону боюнча. Конституция Кыргызстандын закондору. Кыргызстандын закондорунда безналичный расчет тыюу салынганбы? Безналичный расчетко Тыюу салынганбы? Кыска эле жооп берсеңер. безналичный расчетко тыюу салынган эмес. Тыюу салынган эмес, Кыргызстанда канча жолу менен расчет кылсалат? Наличный, безналичный. Безналичка эл карт менен, анан кийин Финка банктын терминалы менен алабыз, карточка менен. Анан моундай Демир банк менен алган жокпуз, иштеген жокпуз. Ал менен виза карталарды дагы ала албайт экенбиз, аны менен договор түзүлбөптүр. Ошол себептен алган жокпуз. Клиент прав, бирок мен айттым, мындан ары ушул системаны бизге киргизип, клиенттерди услуга кылганга аракет кылып договор түзүп бериңиздер деп.
Мына азыр жетекчисисиз, мына биз сизге көйгөйдү айтып келип атабыз. Протокол түзбөй эле отурасыздар мисалы. Көрүнүп аткан сиздердин ушу мыйзамсыз аракетиңиздерди протоколдоштуруп жогорку өзүңүздөрдүн кызматка жеткизесиз да? Же чөн чалып айтып коесуз буларга? Жок, жеткизем. Кана кагазыңыз, кана ошол акт түзүп азыр бул жерден. Кана юристиңерди чакырып, протокол түзүп, кайсы мыйзамдарды силер бузуп турсуңар, эгерде ушу паспорт убагында алынбай калып, чет мамлекетке кетпей калса, кантип ошол үчүн жоопкерчиликти тартасыңар. Сиз билесизби, бул загран паспорт ала турган бала билим берүү министрлигинин программасынын негизинде чет өлкөгө кетмек. Биз азыр тез убакытта жогорку төлөм менен төлөп, 2 күндүк мөөнөт менен паспортты алалы деп атканбыз. Биз төлөйлбөй отурабыз. Занят эткенмин. Президент цифровизацияны тездетип жүргүзөбүз деп саясат жүргүзүп атат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров безналичный расчетко өткүлө деп атат. Силер ошо президент менен өкмөт башчынын койгон маселесин, жүргүзгөн саясатына саботаж кылып атпайсыңарбы? Буну саботаж деп эсептесе болобу? Алар мамлекет башчы ушундай саясат жүргүзүп атса, силер ага тескер иш кылып атсыңар. Бул бүгүн эле эмес, бул 1 жылдан бери болуп атса. Президент же өкмөт башчы ушуга ыраазы болобу? Силер жеке мекеме эмессиңер, силер мамлекеттин мекемесисиңер. Силер алар койгон тапшырманы биринчи ирет аткарышыңар керек. Андан кийин жеке тараптар өтүш керек. Ундан ары бүт карталар менен кабыл алганга аракет жасайбыз. Жарандар мындай эме кылганга мен өзүм лично жазып, өзүм генеральныйга барып да кайрылып, ушу условияларды кылып бергиле деп, элдерге жакшы кызмат кылганга аракет жасайм өзүм лично эме бар. Силер мыйзамдык милдетиңерди аткарбай аракет кыласыңарбы? Жок, мен аткарганга ошо баарын условия кылып бериңиздер деп кайрылып, бүт карталардын баарын алгандай условия кылдыртабыз жарандарга. Жасаттып, баарын жасагандай. Өзүбүздүн генеральныйга керек, лично барып өзүм дагы кайрылып коюп, сиздердин айткан эмеңиздердин баарын аткарганга аракет, баарын жасаганга милдет берем. Түшүндө да кайрылам жасам деген өзүм дагы жиберем. Биздин бүгүнкү койгон талабыбыз мыйзамдык. Бизге мындан ары кандай аракет кылыңар? Кат жүзүндө жооптук болобу? Номерин алып басып бер. Алып калам, аз бүт андай жасалганчы. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, 4-чү номурдагы калкты тейлөө борбору Бишкек шаарындагы мекемесине келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эл карттан башка карталар менен азыр кассага баралы, кабыл алабы, төлөм жүргүзүүгө болобу, болбойбу? Өздөрүнүн жообун угабыз. Саламатсыздарбы? Паспортко бардык эле банктын картасынан ала бересиздерби?
төлөм? Жоқ, төлем деген бізде эл карт эле бар. Эл карттан башканы кабыл албайсыздарбы? Албайбыз. Неге? Бизге виза коебуз дегенде, виза банктагылар өздөрүнүн комиссиясын сурашкан да. А биз жарандардан биз комиссия ала албайбыз да. Ал жарандын өзүнүн укугу да, жарандын өзүнүн тандоосу да. Эгерде ал претензия банктын менен жарандын ортосундагы услуга да ал. Жоқ, аны мен билбейт экенмин. Биздин руководительге айтканбыз, бирок алар виза кое алышкан эмес да. Бир гана эл карт менен иштейсиздер. Бир гана эл карт менен иштейбиз. Мына бизде анткени эл карт эле бар да. Көрдүңүзбү, эл карт эле коюп берген да бизгечи. Ким кылып берген аны? Бизге бияктын руководствосу коюп берген. Департаментте? Департамент эмес, биз почтага карайбыз да. Касса почтага карайбыз. Жок. Сиздер жарандар сиздерден кызмат көрүп атат да. Калты тейлөө борборунан көрүп атат да. Почтадан көргөн жок да. Жоқ, сіз түшінбей атасыз. Біз деген біз почтабыз да. Біз соңғы мындай иштеп услуга. Жок, жарандар почтага келген жок. Жарандар калты тейлөө борборуна келип атат. Калты тейлөө борбору сиздер менен келишим кылып атат. Ооба, биз менен келишим. Ошондо жарандарга сиздер жооптуу эместер, жарандар калты тейлөө борборуна келип кызмат көрүп атат. Кызмат сатып алып атат. Кызмат сатып алганда силер бир гана талапты коюп атасыңар. Эл карт менен гана. Азыр мисалы үчүн кезекте турду, жарандар билбейт. Анан сааттап кезеги келет. Кезеги келип анан төлөм жүргүзөйүн десе, силер анын картасын мисалы үчүн кабыл албай койсоңор. Анан ал кайра кетет. Темселеп банкомат издейт. Анан бул жерде кандай болуп калат? Мисалы моунан азыр төлөм жүргүзсөк, виза. Виза өтпөйт да. Оптиман, например, онлайн банкингс болсо, ошо онлайн банкинг менен төлөй бересиз. Жок, ал онлайн, Жок ал болсо, өзүнчө телефондо приложение болсо гана. Эгер телефондо приложениясы жоктор бүгүн карта менен төлөйбүз дейт да. Аларды кетиребиз. Мына Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзамда так жазылып турат. Кыргызстанда бардык кызматтарды көрүүдө электрондук түрдө накталай эмес, жана накталай жүргүзүүгө болот деп мыйзам менен бекитилип атат. Ооба, түшүнүп атам, силер туура айтып атасыңар. Эми бул суроону Сиздин ыйгарым укукта үстүбүздөн барган кишилерге айтсаңар жакшы Кешес жок да. Анткени биздин айткан, биз өзүбүздүн Ооба, сиздер эми жөн гана кызмат көрүп атасыздар. Суранган нерсебизди коюп беришет. Бирок Кыргыз почтасы бүгүн ошол мыйзамды бузуп атасыздар сиздер. Ошо биз Кыргыз почта главный жагына барып ошо суроону берсеңер жакшы болот да. Түшүнүктүү. Саламатсызбы? Уруксатпы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Уулжан Каныбековна, сиз Кыргыз почтасынын орун басарысыз. Башкы директордун орун басарым. Башкы директордун. Уулжан Каныбековна, бир-эки маселе болуп атат. Тактоо үчүн сиздерге келдик. Мен аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карыбек уулу. Калты тейлөө борборунда бүгүнкү күндө сиздер иш алып барасыздар да? Ооба. Эмненин негизинде? Акча каражатты прием платежей кылабыз. Госуслуганы кабыл алуу, паспорттарды, документтерди алса, ошону биз кабыл алабыз. Акча. Эмненин негизинде? Эме бар, закон бар. Закондо бар, и еще эме бар. Бизде келишим бар. Түшүнүктүү. Банктар дагы кабыл ала алат, ошондой эле биз дагы ошо цондордо кошумча акча каражатты табыш үчүн биз дагы ошол прием платежей кабыл алабыз. Анткени Кыргыз почтасы бул хозрасчетный организация, бюджеттен бизге бир тыйын берилбейт. Ошондуктан биз дополнительный акча табып, биздин кызматкерлердин айлык акысын көбөйтүш үчүн ошол бизге цондордогу прием платежейлерди бизге бергиле деп суранганбыз да. Түшүнүктүү. Уулжан Каныбековна, айтсаңыз, калты тейлөө борбору менен сиздердин ортоңуздарда келишим бар. Келишим бар. Келишимде көрсөлүү, ачык эле маалымат. Келишимди азыр жанымда жок, анткени андай келишимдер бизде көп. Анын издеш керек болуп калат да.
Бизде многосторонний келишимдер, которые именно госуслугини алганда, ал деген многосторонний 5 банктарда болот, ар бир банктар менен тоже болгон. Улжан Каныбековна, сиздер бүгүнкү күндө калктуу тейлөө борбору менен ортосунда келишимиңиздер болсо, келишимде акча төлөм жүргүзүүдө сиздер правиласын, эрежесин түзүп бересиздерби? Кандай эрежесин? Акча каражатын кабыл Посттерминал алууда. бар, ооба, эл карт менен кабыл алса болот, жана накталай акча менен Муну кабыл ким алса түзүп болот. берет? Посттерминалды биз банк менен келишим түзүп туруп, Улжан посттерминал алып Каныбековна, беребиз. биз сизге так суроо берип атабыз. Жаран барды. Калктуу тейлөө борборунан кызмат көргөнү барды. Ал жерден паспортко акча төлөш керек болот. Ошол төлөм жүргүзүүдө ошол жердеги кассада отурган кызматкерге ким эреже түзүп берет? Биз эреже түзүп беребиз. Кыргыз почтасы түзүп берет. Эрежени сиздер коюп, шарттарды ким түзүп берет? Шарттарды да биз түзүп беребиз. Улжан Каныбековна, эмне үчүн сиздер бүгүнкү күндө бир гана эл картасы менен гана төлөм жүргүзүүнү Хорошо, түшүнүкпөйм. аныктадыңыздар? Анткени межпроцессинговый центрдин акчасы бар. Ар бир транзакциядан, мисалы 2000 сом төлөсөк, ошодон 1%-ин биз межпроцессинговый центрге төлөп беришибиз керек. Ал акча каражаты Кыргыз почтасынын мойнуна түшөт. Биз деген госуслуганын услугасы болгону 25 сом болсо, 25 сом алсак, мисалы 2,5 сом акча төлөсө, ошонун 1% 25 сомду биз кайра эле межпроцессинговый центрге өткөрүп беришибиз керек. Ал эмне болгон центр? Банковский перевод кылганда МПЦ, межпроцессинговый центр. Мисалы, сиз банкомат... Банктан кыймыл жүргүзгөндө банктын акысы. Банктын акысы. Ошол, мисалы үчүн, ал деген 25 сом биз услуганы алып атсак, ошол 25 сомду биз кайра межпроцессинговый центрге беришибиз керек болуп калат. Анда Кыргыз почта бияктан киреше таппай эле биз кайра өзүбүз убыткага кетип атпайлыкпы? Могу жерде мыйзамда так көрсөтүлүп турса, эмне үчүн мыйзамды аткарбай атасыздар? Бизге невыгодный болгон үчүн аткарбай жатабыз. Мыйзамды. Бизге Мыйзам сиздерге выгодный болуп туруш үчүн биздин кирешеге ал деген биз анда деген зарплатаны төлөбөй калабыз биздин почтальондорго. Эгер биз в убыток себе иштесек, кантип аны төлөйлүк? Ошон үчүн мыйзамды аткарбайсыңар. Киреше алып туруп анан зарплатаны төлөйбүз да, биз хозрасчетпуз. Биз бюджеттен бир тыйын акча албайбыз. Сизге зарплата жөнүндө суроо берген жокмун. Жок, мисалы ошол убытокко иштесек, кантип биз анда ошо 3011 адамды содержать этебиз Кыргызстандын ичи боюнча. Сиздер мамлекеттик ишкана жетекчинин орун басары болуп атасыздар да, сиздер маселени чечебиз деп отурасыздар бул жерде. Мындай көйгөйлөрдү жайгарабыз деп атасыздар. QR код менен төлөсө болот. Көйгөйлөрдү жайгарууда мыйзам бузуу менен мыйзам бузулган жок, QR код бар. QR код колдон мен дагы бир айтып атам сиздерге. Жарандардын баарында интернет болгон учур болот, болбогон учур болот. Жарандардын баарысы электрондук приложениени көчүрүп алган болот, албаганы болот. Эми канттын ичинде бар ал QR коддо колдонулган колдонбогондордун укугу тепселе беребиз ошондо. Колдонбогондор накталай акча төлөйт да анда. Жок, өздөрү алар эгерде эч кандай приложение колдонбосо, банковский карточка колдонбосо, вообще эмеге барбаса, анда ал деген накталай акча көтөрүп жүрөт да. Анда накталай акча менен төлөп кое берет. Накталай акчасы жок. Карта менен. Азыр адамдар карта менен жүрөт. Эч ким накталай көтөрбөйт азыр. Карталай эмес, даже телефон менен эле жүрүшөт. Картада көтөрбөйт азыр адамдар. Жок. Эми сиз мындай картада көтөрбөйт. Мен мисалы карта көтөрбөйм. Только телефон. Карта көтөрөбүз. Биз карта көтөрөбүз. Мен карта көтөрбөйм. Да, кечке спорить, пожалуйста, эме кылбай эле коелучу. Жок, мен сизге мыйзамды айтып атам. Хорошо, мен түшүндүм. Виза боюнча биз азыр иш алып барылып жатат деп айтып атам. Ал иш жүзөсүнө ашырылат, бирок ага көп убакыт керек. Ал интеграция керек, айтып атпаймынбы жана, чтобы жарандын приложениясына же картасына ушул сумма, точно ушул сумма списываться кылынат деген чыгып калыш керек. Улжан Каныбековна. Эгерде ал жерде лишний болуп калса, ал да туура эмес болуп калат. Ал жөн эле жазалчу нерсе эмес. Улжан Каныбековна, бул жерде мыйзамда так көрсөтүлүп атат. Электрондук Кыргызстандын аймагында карта колдонууга укуктуу деп атат жаранды. Не только карта колдонууга. Сиз азыр бир эле сөзгө келип такалып алып эле эме кылып атасыз да, андай тоже не пойдет да. Улжан Каныбековна, мен сизге силердин бүгүн ушул карта менен төлөм жүргүзүү
укугун тепсеп аткандыгыңарды эле айтып атабыз. Ошол претензияны коюп келип атабыз. Тепсеген жокпуз. Биз аларга предлагать этип атабыз. Бизде азыр виза менен Ал предлагать эткендигиңизди мен принимать этпедим. Сиздердин сунушуңуздарды жарандар кабыл албады. Бизде азыр андай мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондо. Мына мыйзам тебеленип атабы? Аткарылбай атабы? Тебеленген жок, биз QR кодду предлагать этип атабыз. Сиздин сунушуңузду жаран четке кагып атат. QR кодум жок менде, накталай акчам жок менде. Мен карта менен төлөйм десе, силер эл картты гана кабыл алабыз деп атасыңар. Ошондо башка Андай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат деп жооп берип атабыз. Качан түзүлөт? Качан точно жоопту мен бере албайм. Анчүн деген специалисттер иштеш керек ал менен. Сиз ошол качан деген жоопту бере албаганга эмне себеп болуп атат? Сиздин компетенттүүлүгүңүз жетпей атабы? Мен ал билим деңгээлиңиз жетпей атабы? Же ыйгарымдуулугуңуз жетпей атабы? Ал отделдерди мен курировать этпейм, ошондуктан мен производствону курировать этем. IT отдел, который управление финансовых услугду башка бизге чакырып бере аласыздарбы ушул боюнча? Ал азыр похороного кеткен. Чакырып бере албайм. Орун басарчы? Ошол орунбасар. Орунбасар, который курирует эти управления, башка орунбасар курирует, и он сейчас на похоронах. Мен сизге азыр чакырып бере албайм. Кимден жооп алабыз анда биз? Мекемеге келгени, жооп алганы келдик эле. Ошо айтып атпайм, ал орунбасар жок. Мен то, что билем, именно канча убакытта жасалып берет деген мен сизге жоопту бере албайм. Я зам директор. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Фамилия Аскарбек уулу, журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз? Мен Жылдыз Бопушева, Калктык аттоо департаментинин директорунун орун басарымын. Жылдыз Сурабековна, калктык тейлөө борборлорунда бүгүнкү күндө эмне үчүн бир эле мына эл карт картасын гана кабыл алабыз, башка картаны кабыл албайбыз деп атасыздар. Эми мындай болуп атат да, бизде мамлекеттик кызматтардын баардыгын эле в принципе не безналичный платеж кылса болот. Бирок азыркы күндө ушул кассада Кыргыз почтасы кабыл алат акчаны мамлекеттик кызматтарга. Аларга биз кат жаздык беле, бүт карталарды киргизгиле деп. Азыркы күндө эл карт менен эле алып атабы? Сиздер эмне себептен бир эле эл карт менен иштеп атасыздар? Жок, бир эле эл карт эмес, көп эле мобильный приложение менен иштейсиз. Мобильный приложениеңиз бар болсо, биз азыр мобилдик приложение, QR код, наркы беркилер эмес, биз карта жөнүндө гана суроо берип атабыз сизге. Карта менен башка банктын картасы менен барган жарандын саламын неге аткарып бере албай атасыздар мисалы? Эмеде Кыргыз почтасында терминал жок болот атабы ушул визанын? Жылдыз Жорбековна, сиз жетекчисинин орун басарысыз. Биз сизге так суроо берип атабыз. Жаран калкты тейлөө борборуна кызмат көргөнү, кызматты сатып алганы барып, картаны берсе, эмнеге бул карталарды албай атат? Эми картанын платежный эмени Кыргыз почтасы алат. Ошол боюнча азыр түшүндүрмөнү биздин главный бухгалтер сизге айтып берет. Жылдыз Жорбековна, сиз жетекчинин орун басарысыз. Сизге Кыргыз почтасынан жарандар ал кызмат көргөнү келген жок. Сиз калкты тейлөө борборуна кызмат көргөнү, кызматты сатып алганы келип атат. Почтага келген жок, почтанын кызматкерине келген жок. Бирок бизде жаран паспорт алыш үчүн сиздин мекемеге келип кайрылып атат. Ушул төлөмдү эмне үчүн кабыл албай атасыздар? Биздин платежный баардыгы Кыргыз почтанын касса аркылуу жүргүзүлөт. Ошон үчүн азыр сизге биздин главный бухгалтер айтып берет системаны, кандай төлөмдөр кайсы аркылуу, кайсы мекеме аркылуу төлөмдөр жүргүзүлөт. Бул эки башка мамлекеттик мекемеби? Бул болсо биз баардыгыбыз тең МЦРдин алдындагы мекемелербиз. Паспорт берүү, метрикелерди берүү жана башка кызматтарды калкка силердин милдеттенмеңиз көрсөтөт. Ооба, биздин.
Biz силердин милдеттенмеңер боюнча мамлекетте силер монополисттик мекемесиңер, анткени силерден бөлөк эч ким паспорт бербейт. Ошондуктан Кыргызстан халкы силердин мекемеңерге келет. Силердин кызматыңарды сатып алып атат. Силер ал Кыргыз почтасы силердин астыңарда милдеттенеси. Ал биздин астыбызда эмес, биздин астыбызда милдеттеме силерде. Анан биз силерге айтып атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында накталай жана накталай эмес эсеп жүгүртүү көрсөтүлгөн. Силер ошол накталай эмес эсеп жүгүртүүнү эмне үчүн көрсөтпөй жатасыңар? Эмне үчүн силер бир эле банк менен, эки эле банк менен кызматташып атасыңар? Ал силер Кыргыз почтасы деп атасыңар. Ал биздин Кыргыз почтасына тоол жок, биз силерден кызматты сатып алып атабыз. Жок, туура силер көтөрүп аткан көйгөй бар. Бізде бүгінгі күндө автоматташтырылған системалар менен иштейбиз биз. Ошол автоматташтырылған системаларды бизге Инфоком госпредприятие бар, Инфоком бизге жасап берген. Ошол системанын ичине биз безналичный расчет жана платежный шлюздардын баардыгын киргиздик. Наличка алынбайт. Силер камсыздап берген жоксуңар, азыр биз төлөбөй келдик. Азыр берген жоксуңар. Сиздердин мына астыңыздарда 4-11-4-чү калктык теле борбору турат. Биз кассага барып сурадык. Паспортко төлөм жүргүзөт элек мына картадан десек, бул картаны кабыл албайбыз, биз бир гана эл картканы кабыл алабыз. Биз карабайсызбы, элдерге мындай шарт түзгөнбүздө наличный да төлөсө болот, безналичный расчет да кылса болот. Безналичный расчетту кылыш үчүн платежный шлюз бар бизде, QR код жанакындай эме менен мобильный приложениялар менен төлөй алат. Если наличный болсо же мобильный приложениялары жок болсо, анда Кыргыз почтанын ошол жерге кассасын ачып койгонбуз. Ошол жактан төлөмдү жүргүзүш керек. Кыргыз почтасында азыркы күндө терминал жок болуп атат, виза картаны принимать эткени. Биз аларга кайрылып атабыз, виза картаны кабыл алганга терминал алгыла, элдерге кичине шарт түзүп берели деп. Азыр пока ала элек, биз алар менен иш жүргүзүп атабыз. Жол бериличилер, кайра эле тегеретпей болтургу. Бул картаны на каком основании кабыл албайт? Кыска, на каком основании? Бул картаны кабыл алыш үчүн жана терминал керек, картаны өткөзө турган. Биз коюп берели. Жок, биз жазып атабыз аны. Биз бул маселени Инфокомдо 1 жыл мурун, анда да паспорт алайын деп барып көтөргөнбүз. Бир айдын ичинде биз чечебиз деп. Анда бул маалыматты коомчулукка чыгарган эмеспиз. Азыр 1 жыл өттү. 1 жыл болду. Кыргыз почта айтты, биз 1 жыл буларга ушул төлөмдөрдү кабыл алып, кызматын буларга көрсөтүп атабыз деп. 1 жыл болду. Азыр сиз менен чыгып, ар бир кичинекей павильонго кирсеңиз, эсеп жүргүзүүнүн бүт карталар менен төлөмдөрдү кабыл алууга камсыздап койгон. Жеке тарап кенедей бир павильон дүкөн бүт камсыздап берген. Силер килтейген мамлекеттин саясатын жүргүзгөн, президенттин саясатын жүргүзгөн мекемесиңер. Силер экиле картаны кабыл алып атасыңар. Биз азыр сөздү бурамаңыз. Биз мобильный приложение, QR кодду айтпай элебиз, биз картаны айтып атабыз. Карта. Бизде жанакы мобильный приложениялары жок. QR код менен төлөй албай атса, ошон үчүн кассаны ачканбыз Кыргыз почтанын. Бүгүнкү күндө Кыргыз почтанын кассасы, терминалы жок, виза карталарды ала албай атышат. Только эл карттыкы бар экен терминалы. Биз кат жүзүндө Кыргыз почтага кайрылып атабыз. Ошондо терминалды алып койгула. Элдердики жана Сизде барбы каттар? Мен азыр жанымда номер менен алып чыгайын. Алып келиңиз катыңыз. Биз шашпайбыз. Силер бүт жетекчини, мамлекеттин башындагы жетекчини подставлять этип атасыңар. Анан бүт анын саясатын саботаж кылып атасыңар. Элге өзүнчө бир кыйноо жаратып. Ал киши бир жөнөкөй, мен айтып атам, бир магазинге барса,
любой товарды любой карта менен сатып алып кетет. Ошондо жеке тараптар силерде кыйын болуп атпайбы? Бир магазин бак иштетип бир отурган магазин силерде кыйын болуп атпайбы? Килтеген мамлекеттик орган. Это бул уят. Полностью с вами согласна. Жанакы грубое отношение, элдерге туура эмес мындай мамиле кылып, башыңды ортпагандан кийин баары өзүң проблемаңды өзүң чеч деген бул менин оюмча бул аябай туура эмес иш. Биз ошол багытта аябай жумуштарды азыр антикоррупционный, нарушение этики, биз өзүбүздүн кызматкерлер менен аябай иштерди жүргүзүп атабыз. Биздики күнүнө служебное расследование по факту грубого отношения к посетителям, биздики уже жылына Bizde bir de сотрудник kalbay kaldı, кому бы не было дисциплинарного взыскания. Gene de göz karашына чейин туура эмес кабыл алганы биз үчүн чоң мындай эме чара көрүп атабыз. Жарандар менен конфликтный ситуация болуп кетишине силер шарт түзүп коюп атпайсыңарбы? Бул милдетин аткара албай атат, мыйзам боюнча милдеттүү. Ага ким күнөөлүү? Ал кызматкер күнөөлүү эмес. Ага силер жетекчилер күнөөлүсүңөр. Ошону иретке келтире албай аткандарга бир кенеде көчөдөгү айылдагы магазинге тең келе албай аткандарга силер жетекчи күнөөлүсүңөр. Эми бул маселени давайте Кыргыз почтасы менен чогуу чечебиз. Буну бир эмеге кылганга аракетти мен министр менен да сүйлөшөм, ошо курирующий Кыргыз почтаны замминистр менен да сүйлөшүп, может быть, отдельно bir совещание учтуп, эртең как раз кечинде бир совещание бар, Министерство цифрового развития, ошол жактан дагы вопросту көтөрөм. Честно говоря, bunday эмени мына жалоба менен силер биринчи мен мына бир жылга жете элек, бирок биринчи жолу жалоба менен келип атат, бияка келип атасыңар. Башка бир да жаран келген эмес, ушундай визаны менин эмемди, платежный эмемди өткөзбөй атат или кабыл албай койду депчи. Бирок эртеңден баштап мына бүгүн уже МЦРге барбайм, уже на уровне министерства, наверное, этот вопрос буду поднимать. Сиз келбесе жарандар мындай мыйзамдардын баарын биле беришпейт. Бул бир, укуктардын баарын биле беришпейт. Бул эки, силердин милдеттериңердин баарын биле беришпейт. Бул үч. Төртүнчү, ушул жалпыны ойлоп, менден кийинкилерге проблема болбосун деп, баары эле бул маселени силердин алдыңарда кое бербейт. Эгерде сиз ушул өзүңүз азыр тастыктап атасыз, ошо бизде ошо жеринен маалымат жок деп. Бул силердин өзүңөрдүн жумушуңарга көңүлдү жакшы бурбагандык. Сиз бир күн барып, ошол жакта отуруп, канча кишинин айласын кетирерин көрсөңүздөр, ошондо башканы айтасыздар. Хорошо. Түшүнүктүү жыйынтыгында жетекчи катары эмне кыласыз? Эми Кыргыз почта менен иштерди жүргүзүшүбүз керек. Мен на уровне, наверное, Министерства цифрового развития тоже бул вопросту көтөрөм. Азыр мына сиздин көзүңүзчө эле сүйлөшпөдүм Кыргыз почтасы менен. Алар азыр программаны иштеп чыгып атабыз дейт. Анан дагы Кыргыз почтанын жетекчиси азыр командировкада экен, Кытайда жүрөт дейт. Ошол келгенден ал менен да сүйлөшүп бул көйгөйдү чечкенге бүт аракетти кылабыз. Жетекчилиги бүгүнкү күндө жөнгө салаарын, бул иш боюнча жыйынтык чыгарарын белгилеп кетти. Эми салыштырып айта турган болсок, урматтуу көрөрмандар, азыр кайсы эле жерге барба, карта менен кичинекей бир көчөдөгү базарда соода кылып аткан бир соодагер дагы өзүнүн ошол калкка, жарандарга мындай бир милдеттерин, тейлөөлөрүн жакшыртып атат. Демек, мамлекеттин саясаты, санариптештирүү, электрондошууга өтүп аткан учурда монтип эң негизги стратегиялык мааниси бар мамлекеттик кызмат бүгүнкү күндө картаны кабыл ала албай аткандыгы бул абдан кейиштүү жагдайда.